Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу туугандар, мына Кудай буйруса Рамазан айы орозо келип калды. Эртең бүрсүндө кармаган турабыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен окуп берейин. Аябай мындай орозо тууралуу окусаңыздар, түшүнгөн адамга бул өтө маанилүү да. Салман радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айынын акыркы күндөрүндө бизге насаат айтты. Рамазанга чейинки Шабан айында айтып атат да. Силерге өтө берекелүү улуу ай келе жатат. Анда бир түн бар, ал 1000 айдан жакшыраак. Аллах Таала ошол айдын орозосун фарз кылды. Андагы таравих намазды сооп алууга себеп кылды. Ким ушул айда жөнөкөй эле бир иш кылып, өзүн Аллах Таалага жакын тутса, анда ал орозодон башка убакта фардын сообун аткаргандай сооп алат. Ал эми кимде ким ушул айда фарз амалды аткарса, анда ал орозодон башка убакыттарда 70 фарз аткаргандай соопко ээ болот. Бул ай сабырдуулук айы. Ал эми сабырдын орду 5. Бул ай адамдарга камкордук кылуу айы. Бул айда момундун ырыскысы көбөйтүлөт. Кимде ким орозо кармагандарга ооз ачырса, анда анын күнөөлөрү кечирилүүсүнө, тозоктон азат болуусуна себеп болот. Жана орозо кармоочуга берилген сооптон бир дагы кемитилбестен, ага орозо кармаган кишинин сообундай сооп берилет. Сахабалар, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, биздин ар бирибиздин ооз ачырууга кудуретибиз жетпейт дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ооз ачырууда курсак тойгуза тамак берүү шарт эмес. Бир курма же бир ууртам суу менен, же бир ууртам сүт менен ооз ачырган болсо да, Аллах Таала бул соопту берет. Бул айдын биринчи бөлүгү Алланын рахматы, экинчиси Аллахтын кечирими, үчүнчү бөлүгү тозоктон куткарылуу күндөр. Бул айда ким өзүнүн кызматчыларынын жумушун жеңилдетсе, Аллах Таала ошол кишинин күнөөлөрүн кечирет жана тозоктон куткарат. Ошондой эле бул айда 4 амалды көп кылгыла. Анын экөөсүнөн Аллах Таала ыраазы болот, калган экөөсүн аткарбай коюуңа аргаң жок. Аллах Таала ыраазы боло турган эки нерсенин бири калима тайиба келмеси жана истигфарды көп айтуу. Истигфар билебиз, астагфирулла деп күнөө Аллах Тааладан кечирим сурапчы. Экинчиси бейишти суроо жана тозоктон сактанууну тилөө. Кимде ким орозо кармоочуга суу ичирсе, Аллах Таалага кыямат күнү менин көлүмдөн суу ичирет. Андан кийин ал бейишке киргенге чейин чалкабайт дейт. Аллах Таала ушул уккан берекелүү хадиске амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозоңуздар, кармай турган орозоңуздар, кыла турган жакшы амал ниеттериңиздер баардыгы кабыл болсун. Аллах Таала дүйнө акырет сиздерди бактылуу кылсын. Баардыгыңыздарды дүйнө акыретте бактылуу болушуна, ушундай бир хадистерди бирибизге эскертишине Аллах Таала баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Аллахым ыраазы болсун.